Салык кызматы өткөрүп жаткан чек талап кылып байгелүү лотереядан баалуу байгелердин бирине ээ болгон Уулжан Жээнбек кызы Нарын шаарынын тургуну. Ал жолдошу менен бирге 80 000 сомдон ашуун соода сатык жүргүзүп, ККМ чек аркылуу билеттерди топтогон. Жыйынтыгында iPhone 14 маркасындагы телефонго ээ болуп отурат. Башында бул чекти эжелерден уктук, эжелер чогултуп аткандан биз дагы чогултуп баштадым. В основном жолдошум заправкаларда май куюп атты. Ошону киргизип, ана магазиндердин да киргизип аттык. Башында ишенген эмеспиз. Анан уттуң деп мага чалышты. Ошондон ишендик. 2023 жылдын 26 июнунан 1 июлуна чейин өткөрүлгөн лотереянын биринчи турунда Нарын облусу боюнча 20 катышуучу байгеге илинген. Анын 6-су Нарын шаарынын тургундары. Анын ичинен 2 адам iPhone 14, бирөө ноутбук, 3 смартфон утуп алышкан. Бактылуу лотерея ээлерине байгелер бүгүн тапшырылды. Мындай жагымдуу көрүнүштүн арты менен калк арасында соода сатык жүргүзгөндөн соң чек талап кылуу кыйла өскөн. Лотерея уюштургандан баштап, ушу жанагы чек талап кылгандардын саны көбөйө баштады да, жарандарыбыз көп баягы талап кыла баштады да. Мында баягы бизде өзүбүздөгү маалымат боюнча айтсак, июль айынан баштап эле айтсак, июль айында мисалы үчүн бир айда Нарын шаар боюнча 940 ККМ иштеп атат да, данный моментчи. Ошол боюнча июль айында 191 миллион 297 миң сомго бир айда чек кыркылса, октябрь айында 237 миллион 778ге чек кыркылып атат да. Бул почти 46-47 миллионго 2 айда ошо көбөйүп атат да. Салык кызматы тарабынан уюштурулуп жаткан чек талап кылып байгеге ээ болуу лотереясы дагы да улантылууда. Тагыраагы бул лотереянын экинчи туру 2023 жылдын 25-30 декабрь күндөрү ойнотулуп, анда байгеге Бишкек шаарынан 10 баатир, 10 электромобиль жана 1000 даана кызыктыруучу баалуу белектер ойнотулмакчы. Эсенбек Сталбек уулу, Жолдошбек Курманбеков, жаңылыктар, Нарын шаары.